Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен маанилүү маек көрсөтүүсүн улантмакчыбыз. Бүгүнкү биздин башкы темабыз Кыргызстан Өзбекстан стратегиялык өнөктөштүк мамиле деген тема алдында бүгүнкү маекти улантууну көздөп отурабыз. Биздин студиянын меймандары менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жумалиев Зайнидин Калидинович, Кыргыз Республикасы экономика жана финансы министринин алдындагы аймактарды өнүктүрүү боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси. Саламатсызбы? Ошондой эле Кубанычбек Идинов, экономика илимдеринин доктору, профессор. Саламатсызбы? Учурда мына ушул күндөрү Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров баштаган расмий делегация Өзбекстан Республикасында сапарда болууда. Бул багытта да ушу кызматташтык багытында бир катар маалыматтарды биз колубузга алуудабыз. 2 күндүк иш сапардын ичинде ушул эки тараптуу кызматташтык боюнча, достук мамиле боюнча, соода сатык иштери боюнча, экономикалык маселелер боюнча бир катар жыйынтыктуу иштерге, ошондой эле биз атаганда 22 маанилүү документке колдор коюлуп, макулдашууларга ушул багытта иштер жүрүүдө. Бүгүнкү күндө дагы ушул мезгилдерде Кыргызстандын барган расмий делегациясы дагы достук мамилеси, жаштар арасында спорт мамилеси боюнча да бир катар иштиктүү аракеттерди кызматташуу багытында, ошондой эле парламенттер аралык кызматташууну кеңейтүү чөйрөсүндө дагы жакшы жолугушуулар, жыйынтыктуу жолугушуулар болуп өткөндүгүн дагы белгилемекчибиз. Эми өзгөчө эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык кызматташтыкка эки өлкөнүн президенттери өзгөчө маани берип, ушул багытта дагы өтө маанилүү жана орчундуу жакынкы келечекте чече турган маселелерди дагы талкуулап, эки тараптуу кызматташуу багытында дагы иштиктүү аракеттер жүрдү деп айтсак болот. Өзгөчө белгилей турган нерсе, эки өлкөнүн ортосунда ушул соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү багытында дагы ушул макулдашууда кийинки биздин соода экономикалык кызматташтыктын көлөмүн 2 миллиард Америка долларынын өлчөмүнө чейин жеткирүүгө макулдашуулар жүрүп жатат. Мындан сырткары Кыргызстан, Өзбекстан ушу өнүктүрүү фондусу дагы түзүлүп, бул фонддун көлөмү дагы ушу 200 миллион долларга чейин көтөрүлө тургандыгы дагы белгиленди. Бул албетте абдан жакшы көрүнүштөрдүн бири. Ушул багытта Кыргызстандан барышкан бир катар ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү, ошондой эле Өзбек Республикасындагы ушу ишкерлер чөйрөсү менен болгон Ташкент шаарында дагы бизнес форум болуп өттү. Бул жерде дагы бир катар орчундуу маселелер талкууланып, эки өлкөнүн ортосунда ушу инвестиция тартуу маселеси, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жагында дагы талкуулар болуп өттү. Албетте бул багытта дагы мындан сырткары чегаралар маселеси боюнча дагы ушу акыркы учурда бир 3 айдын аралыгында делимитация маселесин дагы чечип, акыркы учурдагы ушу чегарадагы бир буга чейин чечилип келген чегара маселеси бир 5% чечиле элек нерсени дагы ушу 3 айдын аягында жыйынтыктап аягына чыгаруу маселеси дагы коюлуп отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасы ушу сууну дагы үнөмдүү пайдалануу, ошондой эле өндүргөн электр энергиясын дагы алмашуу багытында дагы макулдашууларга кол коюлду. Эми бүгүнкү биздин студиянын меймандарына ушул багытта бир катар суроолорду берип, ушул маектин жүрүшүндө, макулдашуунун жүрүшүндө дагы кандай орчундуу иштерге көңүл бурулду. Алгачкы сөздү сизден баштасак, Зайнидин Калидинович. Өзгөчө сиз ушу соода экономикалык кызматташтык буга чейин болуп келген, бирок ошону дагы өнүктүрүү багытында ушул көлөмүн 2 миллиард Америка долларына чейин жеткирүү маселеси да каралды. Бул абдан жакшы, кубанычтуу нерсе. Ушул багытта биз эмнеге жетише алабыз деп ойлойсуз? Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Кыргыз Республикасы менен Өзбекстандын ортосундагы эң биринчи ушу айтып кете турган нерсе бул биздин ошол эки мамлекеттин элинин абдан мындай тыгыз баягы байланышы деп, карым катышы, бул бир туугандык, ушунун баары кирет. Ошон үчүн азыркы мына биздин урматтуу президентибиздин мына ошол 3-чү сапары болуп ушу Өзбекстанга болуп атат. Бул жерде эң биринчи мен ойлойм, бул бардыгын коюп манастайт дегендей, бул достук мамиле. Андан кийин
анан ошол экономикага өтсөк болот. Андан кийин жанагындай элдин ортосундагы бир жакшы карым катнашты айтсак болот. Мен токтолуп кетейин, ошол азыркы учурда Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы сооданын жүрүшү бул ар бир жыл сайын бир 400 миллион доллардын тегерегинде болуп атат да. Эми өзүңөр билесиңер, былтыр абдан кат жыл болду. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, Өзбекстанда эмес, бардык дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн 300 эми тагыраак айтканда 350 миллион доллардын тегерегинде болду да. Азыркы коюп аткан ушул маселе бул 2 миллиардка чыгарабыз десе, чыгарабыз деген ой бул абдан жакшы. Анткени бул эмнени айтылып турат? 2 миллиард долларга чыгарыш үчүн биздин ошол чек ара иштеш керек. Биздин ошо өтмөктөрүбүз ачык болуш керек. Андан тышкары биздин баягы соода кыла турган эмнени биз ошол Өзбекстанга өткөрө алабыз, эмнени биз Өзбекстандан ала алабыз деген чоң маселе бар. Ушунун алкагында жанагындай биргелешкен ишканаларды түзүү же болбосо ошол эки жактын бизнесмендери, ишкерлери бири-бири менен ошо контракт түзүшүп, мына азыркы учурда, мына бүгүн кол коюлганда 127 миллион долларга ошол ишкерлердин ортосунда кол коюлуп болду да. Бул дагы чоң көлөмдөгү акча деп ойлойбуз. Андан тышкары мына 550 миллион долларга бул 60ка жакын биргелешкен ишкананы ачуу болуп саналат да. Бул абдан бир жакшы бир чоң көрсөткүч болду деп эсептейбиз. Ошон үчүн ушулардын баары ишке аша турган болсо, анда жанагы 2 миллиард деген бул жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт ошол көлөмгө. Мисалы үчүн ошол эле биздин Кытай эл республикасы менен биздин азыркы сооданын көлөмү ошол 2 миллиарддын тегерегинде да. Эмне үчүн мисалы үчүн Өзбекстандан ошончолукту дагы биз менен ошол ортодогу соода ошондой болбош керек. Сөзсүз түрдө бул биздин кошуна мамлекет. Аймакташ жашап турушат. Андан тышкары Өзбекстандын дагы бир чоң экономика жактан баягы алдыга кеткени дагы бул биз билебиз. Анткени ал жерде техника жагынан жанагындай жеңил автомашиналар, андан тышкары автобустар, чоң техникалар, айыл чарба техникаларын чыгарган, буларда абдан жакшы баягы эмеси бар да, базасы бар. Ошон үчүн Кыргызстанга дагы эгерде биз ошол өзбек туугандардын предприятиелери биргелешкен бир эмелерди иштете турган болсок, ошолорду ишке киргизсек, бул дагы чоң экономика жагынан пайда алып келет да. Дагы мына чек ара боюнча аймакташ областтары, ушул райондорунда дагы өзгөчө бир мындай айтканда буга чейинки болуп көрбөгөн бир кызматташуу чөйрөсүн дагы кеңейтүү максаты коюлуп атат да, Кубанычбек Идилович. Ушул багытта айтсак, анан өзгөчө мына айыл чарбасы деп атпайбызбы? Электр энергиясын өндүрүү, сууну үнөмдүү пайдалануу маселелери өтө орчундуу маселелер да республиканын ортосунда. Абдан туура. Жанагы чек ара боюнча ушу буюрса 3 айдын ичинде чечебиз дегени аябай жакшы мындай ийгиликтүү мындай кол коюш болду да. Менимче ушу 3 айдын ичинде чечип коюп турган деле маселе болуш керек. Көптөн бери биз илгери границасы жолу жашаган элбиз. Миңдеген жылдар чогуу жашаган, бир тууган кыз алышып, кыз беришип жүргөн адамдарбыз. Анан кийин ошо бири-бири менен жанагыдай чек араны мындай тездетип түзүп коюп өткөн жерлеринде көптө эле бири-бирин кыйнашпай түзөт көрүшүп, бу аксакал айтып аткандай соода саттыктардын баарысы да жүрөт эле. Анан жанагы абдан жакшы ой айтып атасыңар. 2 миллиардка жеткирсе, бул өзү аябай чоң эме жеткиликтүү болмок. Кстати, мына даже Россия 1 миллиардка жеткиребиз деп жеткире албайбыз. Килейген чоң өлкө биз 70%ке жакын эмелерди жана өзгөчө темир, тесектин баарын ошактан алып жүргөн. Экинчи Казакстандан, үчүнчү бул өлкөнү мындай жеткирип алсак, бул биздин бөөрөккө вообще Орто Азиядагы эң жакшы мындай көрсөткүч болот эле да. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эмес, именно бөөрөккө Орто Азияда, Долбоордук Азияда жашаган мамлекеттер биз кандай бир тууган экенибизди уже дүйнөгө көрсөтүп, ошо границаларды чечишип алып дегендей.
Анан бизде бере турган мына бу кишилер аябай жакшы билет. Мына быйыл мисалы үчүн этти, малды берип аттык, кандай жакшы болуп атат. Аларга өлөн айын бөрүкү ала тоонун тети Сомкөлдөн чыккан, Чаткалдан чыккан мындай Кыргыздын аябай кымызы менен этин жеткирип турса, өзбектөрдүн ден соолугуна жакшы болот. Алардын көксөгүн мисалы алып турсак, буландан мете жакшы болот туурабы? Анан жанагы ишканаларды абдан жакшы айтып атышат. Алардын баягы илгертен келаткан шайылары, атластар, этинерлери бар, тим атлас күнү. Ошолорду биздин эле жана пахта менен чогуу иштетип мындай бизде иштебей калган ишканалардын баарысын чогуу иштетсе. Биздин Кыргызстанда ушул Бишкек эркин экономикалык аймагында атайын şu жеңил өнөр жайын кийим тигүүчүлөрдүн чоң бир фабрикасын куруунун максатын алда коюшта. Бул боюнча да макулдашуулар жүргөн экен да. Биздин тигүүчүлөрдүн ошол багыттагы аткарып жаткан иштерин дагы колдоо максатында бул биргелешкен ишкананы ачуу боюнча дагы да. Ого жанагы 60 ишкана деп атпайсызбы? Ошонун ичиндеги мына биздин эркин экономикалык зонага Бишкек деп. Ошонун ичине мына коебуз деп атышат. Бул да абдан жакшы нерсе. Анткени алардын өздөрүндөгү сырьёолору бар. Алар дагы бул текстиль жагынан абдан жүздөгөн жылдар боюнча чоң тажрыйбасы бар. Ооба. Анан өзгөчө да бир нерсе айыл чарба өсүмдүктөрүн соода саттык базарларын кеңейтүү багытында да, анан айыл чарба өсүмдүктөрүн кайра иштетүү багытында, бүгүнкү айтканда логистикалык борборлорду куруу багытына чек аралар да ушул багыт. Мына мен ошону да кененирээк токтолуп кетейин. Азыр мына Андижан областы менен Ош областы, ошондой эле Фергана областы менен Баткен областы, анан Наманган областы менен Жалал Абад областы, мына 3 област, бизден 3 област ал Өзбекстан жагынан коюлуу болду. Ошонун ичинде ошол жерде ар бир областтын территориясында приграничный деп коебуз. Чек аранын чектешкен жерде жанагындай агрологистик комплексти куруу максатында бул мына Алабука районунда Кыргызстан тарабынан, ал жагынан Чут району менен чектеш, ошондой эле Кадамжай районунда бул Сох менен чектеш район, үчүнчүсү мына Оштун Достук өтмөгүнүн жанында мына ошондо 3 чоң логистикалык центр болгон турат. Ошонун баягы ал жерде ошол айыл чарба продукциясын биз эрте жазда мисалы үчүн Өзбекстандан көп алып киребиз да. Биздики мына кеч күздөгү биздин түшүмдөр дагы ошол эле картошка, ошол эле башка биздин алма ушундай эмелерибизди, мөмө жемишти Өзбекстанга чыгарганга чоң ушу мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Бул абдан жакшы болду. Эми биздин ушу Кудай буйруса губернаторлорубуз, эки мамлекеттин ошо жетекчилери, областтын жетекчилери муну менен абдан тыгыз иштеп, ошол жакшы баягы заманбап мени салганга ошо чоң түрткү берет да. Мындан сырткары биздин колубуздагы ушу документтерде турат, Борбордук Азия мамлекеттеринин экономикасын туруктуу өнүгүүсүнө өөлгө түзө турган алдыдагы жогорку деңгээлдеги Европа биримдиги Борбордук Азия биринчи экономикалык форумун Кыргыз Республикасында өткөрүүнүн маанилүүлүгүн да белгилешти деп атат да. Бул эки президенттин ушул акыркы билдирүүсүндө да ушулай айтып атат. Биринчи жолу Кыргызстанда өтүшүн белгилеп атышат. Аябай жакшы. Бул жанагы бизге да жакшы болмок себеби баягы болгон идеялардын баарын ошол жерге айтып чыккандай болуп, анан келечекке кандай контракттар түзүшүбүз, кандай договор менен чөнүгүш керек деп. Биздин эле Кыргызстан жана тоолордун арасындагы алтын күмүш деген баягы кичекейден 3 тоннадан, 5 тоннадан, 10 тоннадан булар аябай жакшы чыгарышат да. Принципе ошону чогуу ишкана кылсак аябай жакшы болот эле да. Жана абдан жакшы айтып атсаңыз, бир эле өткөнчө чогуу ишканалар дегенде. Көп нерсе Өзбекстанда эми акча бар, Кудай кесир кылбасын, бай өлкөлөрдүн бири. Анан кийин технологиясы дагы бар жакшы. Биздин ошо тоон түптөрүнүн ар бир айылга кичекейден перерабатывающий заводдор өскөчө жана биздин түштүктөгү тиги эме региондордо тиги Жалал Абадта деле, Ошто деле, Баткенде деле ошолорду куруп биз үчүн баягы жумушчу орун табылат дегендей. Иштеткенде анан кийин мындай 50 кылып деле иштете берсек аябай пайдалуу болот. Биргелешкен ишкана катарында. Дагы бир нерсе, Кыргызстандын экономикасындагы өзгөчө энергетика тармагында дагы ушу жакшы макулдашууга кол коюлду. Мындай айтканда биз şu Kırgızstanda şu su meselesi de öte hani ünemli пайдалануу, сарамжалдуу пайдалануу маселесине дагы булар өзгөчө көңүл буруп атат. Аны şu suunu, сугат суусун пайдалануу.
Андан сырткары электр энергиясын алмашуу маселеси да коюлду да. Бул дагы бир катар учурда чечилбей да келген учурлар болгон да. Бул толук чечүү маселе. Бири-бирине экономикалык жактан кызматташуу чоң үлгүсү катарында айтылып атат. Энергетика тармагы боюнча бир эки сөз айтышыбыз керек. Ооба, жанагы мен эметип кетейин. Тиги принципе жанагы Камбар ата бирлик курганда Россия менен кошулат деп атпайбы? Булар деле кошсо эле биз совместно курсак деле болот да. Мындай доляларыбыз бөлүп коюп. Анан Кудай кесир кылбасын, Верхний Каскадтан баштап Бөөрекки Каскад менен куруп отурса, анын барысы суу топтоло турган жер болуп калат. Буларга да суу атканга, берип аткан сууга да жакшы шарт түзүлөт. А энергияны болсо мына тиги Каскад аркылуу, Тажикстан аркылуу азыр Афганистанга сатып атпайбызбы? Кытай менен макулдашса, Кытай аркылуу Пакистанга деле, Индияга деле сатканга мүмкүнчүлүктөр болот да. Пока Нарын дарыясы агып турганда, биз ошо Өзбекстан, Казакстан, биз Россия биригип алып туруп, пока ошолордун баарысын толкун этсек, бул бизге түшүп турган валюта, анан буларга да пайда, баарыбызга пайда болгон атпайбы? Бир жагынан суу маселеси чечилип атса, экинчи жагынан электр энергия мамилеси, мындай илгерки Советтер Союзунда проект бар эмеспи? Ошондой келип эле Россия, Казакстан, Өзбекстан, биз даже Тажикстанды кошулса, Түркмөндү да кошуп туруп, мындай единый энергетический комплекс жасап койгонубуз жакшы. Бирибиздикине болмой, бир жер жетпей атса, кошо койгондой болуп, тинтип эсептешип берсек да. Жалпы мында региондун өскөнүндө бул аябай шарт болот эле да. Биз ушуну бир жакшы көтөрүп алсак, биздин Евразиатский союзга окшогон өзү чоң союз болот атпайбы? Өзбектөр деле мен ойлойм, уже киришет го жакын депчи, мүмкүнчүлүк болот эле. Ошондо биз түбү эле өзүнчө Евразиянын ичиндеги Орто Азия, Борбордук Азия жалпысынан дагы аябай мындай күчтүү өлкөлөргө айланганга мүмкүнчүлүк болот эле, өнүккөн өлкөлөргө. Мына ушуга мен да токтоп коеюн агай. Бул жерде вот Камбар ата бир кесине мына ТОго Өзбекстанда катышабыз деп кечээ ошо буга дагы кол коюлду. Бул дорожный карта деп коет. Эми ошо жол картасында уже түзүлүп, ошонун ичине кирди да. Эми дагы бир чоң маселе бар. Бул Кыргыз Өзбек мешправ комиссия деген бар да. Бул жерде абдан ушул экономика жагынан, мисалы үчүн буга эки тараптуу жанагындай соглашениялар болот, же болбосо жанагындай биргелешкен бир промышленность же энергетика жагынанбы, ошол маселелердин баары тең ошо жана мешправ комиссиянын деңгээлинде чечилет. Бул дагы ошо биздин премьер-министр жетектейт, ал жактан дагы Арипов премьер-министр жетектейт. Ошондо ошол жерден дагы көп нерселерди мына бул чечсе болот дагы. Бул бүгүн эле ошол биздин президентибиз Арипов премьер-министр менен жолукканда дагы бул маселе көтөрүлүп, ошол жерде мына айтылып атат, кайсы күнү жакын арада ошо мешправ комиссия болот да. Ошол мешправ комиссияда жанагы айтып аткан жол картасы баары тең ошол жерде белгиленип, кайсы мөөнөттө кандай нукта чечилиш керек, ошонун баары тең Кудай буйруса бул абдан Өзбекстан менен биз азыр мындай бир жаңы жолго чыктык десек болот да. Экономика жагынан дагы, социалдык эме жагынан дагы, баягы культурный эме вопростор бар, көп нерсе туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүз түз режимде өтүп жаткандыгын сиздерге эскертебиз. Ошондуктан мына экрандагы телефондорго сиздер кайрылып, биздин студиянын меймандарына суроолор болсо берип, жоопторду алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эми өзгөчө дагы нерсе, Кыргызстандын экономикасына бүгүн инвестиция тартуу маселеси өзгөчө ушул маселеге көңүл бурулуп атат. Өлкөнүн президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы ушу Казакстанга барганда, Россияда дагы ошондой эле Өзбекстандын ишкерлери менен болгон бизнес форумда да ушул маселеге өзгөчө көңүл бурду. Өзбекстандын ишкерлеринин чоң тобу дагы мындай айтканда чоң тажрыйбага ээ, ошондой эле кайсы бир деңгээлде биргелешкен ишканалар түзүү багытында. Анан инвестицияны биздин Кыргызстандын экономикасына тартып келүү маселеси дагы каралды да. Ушу мамлекеттер аралык комиссия бул багытта иштеш керек го дейм. Эми бул жерде мына өзүңүз туура айттыңыз, азыр жанагы фонд түзүлбөдүбү. Бул бардыгы болуп 200 миллион деп азыр белгиленди. Ошонун биринчи 50 миллиону биринчи транш деп эсептелет. Ошол мына бул негизинен Кыргызстанга багытталган болуп атат да. Биздин ишкерлер эгерде ошол жанагындай совместный бир биргелешкен ишкана болобу Өзбекстан менен, ошонун баарына
ошол жерден мына мисалы үчүн акча каражаты эгер тартыш болуп кала турган болсо мына ошол фонддон алып пайдаланса болот да. Анан бул 50 миллионду эгерде биз бат эле эметип кое турган болсок, освоить этип койсок, андан ары иштетип койсок, андан ары мына 150 миллионду дагы кепилдик берип атат. Биз ошол 200 миллионго чейин чыгаралы деп. Бул эми мен ойлойм, муну менен токтобош керек. Бул 200 миллион менен эгерде биз ошол жакшы бир результат бере турган болсо, анда бул дагы эле эми жашоо токтобойт да. Андан дагы өрчүндөш керек, андан дагы көбөйүш керек, өнүгүш керек. Суроосу бар экен, угуп алган улантталыга. Сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Угуп атабыз. Бериңиз сурооңузду. Саламат. Өзбекстан менен суу энергетика боюнча сүйлөшүү болду, муну угуп атабыз. Мына мен кече Оштон келдим. Анан мына Оштон келе жатсам, мына Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн көрдүм. Мына Арал деңизинен жаман болуп турат азыр, мына Токтогул суу сактагычы чөл болуп калыптыр. Наратыкта көрүп атабыз, Беретикте көрүп атабыз. Анан кийин бул Өзбекстан менен Казакстанга кайсы сууну экспорттоп, кайсы электр энергиясын беребиз. Ушагын ойлонуп атасыңарбы? Мына азыр суу жок. Нарындын суусун көргүлө. Эмне себептен ушуну ойлонуп эле ал бул деп эле элдин башына адаштырып атасыңар? Рахмат, сурооңузга рахмат. Рахмат. Мен бир нерсени айтып коеюн. Азыркы учурда мына 9 миллиард 200 миң кубометр ушу бизде Токтогул суу сактагычында бар. Бул азыркы учурда эми бул Кудайдын берген бир эмес экен да. Бул суудагы жөн эле биз аны жарата албайт экенбиз. Ал мөңгүдөн келет экен, биздин дарыялардан агып келет экен. Ошол эми муну баягы биз да түшүнүү менен бир эме кылышыбыз керек да. Кабыл алышыбыз керек. Анан жөн эле эч ким сууну жөн эле алып туруп чыгарып жиберип, же болбосо ачып коюп сатып жерген жери жок. Тем более азыркы учурда эми аксакалдагы кичине баягы өзүнүн баягы көйгөйүн айтып атат. Эми аны биз түшүнүп эле атабыз. Биз деле ошол Кыргызстандын жарандарыбыз, биз деле ошону ойлойбуз. Ошон үчүн азыркы учурда Өзбекстанга бир дагы литр суу мындай бир полярны сугаралы же бирдеме деген деле вопрос жок азыркы учурда. Анан эми биз азыртан эле ушинтип баштай берсек, анда баягы эки өлкөгө дагы бир жөнөкөй эле жерден бир шек санабашыбыз керек да. Анан мына эми Кудай буйруса, мына апрелден баштап приток деп коебуз, ал көбөйө баштайт. Анан эгерде жайында, жазында, күзүндө жаанчыл болсо, анда Кудай буйруса кайра эми 17-18ге чейин чыкпаса дагы өзүнүн көлөмүнө чыгыш керек. Анан кантип эле ошол жерди жана чөл кылып коюп эле анан кийин баарыбыз колду угуштуруп отуруп калбайбыз. Албетте бул багытта да мына ушул келишимде, макулдашууда дагы биз эле Кыргызстан тарабы эмес, Өзбекстан тараптагы ушу сууну сарамжалдуу пайдаланалы деген маселени көтөрүп атышат булар дагы. Ошол багытта. Анан эми жыл сайын эле айрым жылдары ушул жаратылыштын бул өзүнүн кубулушу да суу аз болгон жылдар болот экен, суу көп келген жылдар болот экен. Мына ушул мезгилде бүгүнкү күндө адистердин айткан маалыматына караганда суунун азыраак болуп жаткан учур экен. Бул табигаттын мыйзамы болуп эсептелет. Ошондуктан ошол сууну сарамжалдуу пайдалануу жагында булар атайын карап жатышкандыгын, анан ага байланыштуу электр энергиясын өндүргөн энергияны дагы мындай туура пайдалануу жагында айтышты да. Дагы бир өзгөчө биздин ушул макулдашуулардагы көңүл буратып турган нерсе мына темир жол маселеси. Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолу боюнча дагы макулдашуу, буну дагы ушул эл аралык деңгээлде ушул курулушту баштап жакынкы жылдардын ичинде. Анан мамлекеттер аралык жанагы сиз айткан комиссия бул боюнча дагы жакынкы арада ушул маселени чечүү боюнча дагы ушу сүйлөшүүлөр жүргүзүү маселеси коюлду. Эгерде биз ушу чек ара тиги темир жолду биз кура турган болсок,
анда соода кызматташуубуз экспорттук чөйрө, импорттук чөйрө дагы жогору. Башка өлкөлөр менен болгон кызматташуу чөйрөсү да кеңейтип туруш керек го. Эми муну биз абдан жакшы түшүнөбүз, билебиз. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул көбүнчө ушу мен ойлойм бул бизге керек экен деп, Кыргызстанга. Анткени Кыргызстанда мына эгерде эми маршруттар боюнча дагы уже такталып бүтүп калды. Мына Тооругарттан киргенден кийин ошол Нарын областын аралап, анан Жалал-Абадка, анан Ошко чейин келип атат. Бул баягы биз андан бери дагы тартып алганга мына биздин абдан чоң мүмкүнчүлүк пайда болот да. Бу анда биз ошол кольцевой кылып койгонго дагы кийин жетишебиз. Анткени ошол мына Кара Кечеге чейин биз чоюбасак, эгер Кара Кечеден кайра балыкчыга чейин мына азыр бир проект уже башталган жатат, өзүңүздөр билесиздер, ушу балыкчы менен Кочкордун ортосунда. Андан ары мына эмеге чейин Кара Кечеден ары мына ошол арпа менен айланат дагы. Бул эми баягы кольцевой бир жакшы Кыргызстандын экономикасына бир чоң пайда бере турган бир чоң проект болот да. Бул жерде эч качан Өзбекстан баягы кээ бир жерде бир айтылып калат, каршы экен, анан тигиндей экен, жок, андай. Алар наоборот ушу бизди ошо күтүп отурат да, качан бул башталат деп. Анткени бул баягы основной ушу Кыргызстандын территориясынан көпчүлүгү ошол жерден өтүп атат да. Ошон үчүн бул темир жол абдан керек. Муну түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Бул жерде ошо грузопоток деп коебуз, бул бир көп эсе көбөйүш мүмкүн да. Дагы бир нерсе, ошо Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экономикалык кызматташтуу чөйрөсүндө ушу банк системасынын кызматташуусун өнүктүрүү багытында, бул багытта ушу банк кызматындагы ишмердүүлүктү өнүктүрүү багытында бул чоң маселе коюлду. Албетте акча жүгүртүү маселеси, соода кылуу маселеси, кызматташуу маселеси банк кызматы менен байланыштуу. Ушул багытта дагы буга көңүл бурду. Баягы мурдагыдай чектөөлөрдү көбүнчөсүн алып салуу керектигин, жакын арада бул ишти дагы алдыга жылдыруу маселеси боюнча. Эми бул боюнча дагы жанагы мен айтып кетпедимби, могу мешправ комиссия болгондо ошондо ушул маселелердин баары талкууланып, ошондо уже бир чекит коюлат да. Албетте сиз туура айтып атасыз. Ошол биздин соода жүгүртүү боюнча конвертация деп коет. Алардын өзүнүн валютасы, биздики өзүбүздүкү. Ошонун баарын тең баягы биз өзүнүн бир нормасына алып келишибиз керек да. Биздин телекөрүүчүнүн суроосу бар экен, сизди угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Саламатсыз? Беш тургуну тынчыңызда бар. Айтыңыз. Муну суу энергетика маселеси боюнча конкретный кандай келишимге кол коюлду? Себеби Каримовдун убагында Камбарата бир кесим курганга ал киши каршы болчу. Себеби экологияга терс таасирин этет депчи. Ал кишинин айткандагы сөзүндө бир кичине чындыгы бар. Себеби Таласка-Ферганский разлом деген өтөт. Ток-тогул менен неменин территориясы аркылуучу. Ошон үчүн ушул маселеге кол коюлдубу, коюлган жокпу? Камбарата бирин курганга. Рахмат. Эми бул жерде жана техник экономическое обоснование деп коет да. Азыр ошону карап, анан специалисттердин баары тең ошону көргөндөн кийин, ошого макул болгондон кийин, анан кийин баягы мындай болду, андай болду деп айтканга мүмкүнчүлүк алабыз да. Азыр эле биз бүгүн эле жок андай эмес, мындай деп ал кишинин алдында биз калпчы болбойлу. Ошо ТЭО бүткөндөн кийин анан баары билинет. Эми бул боюнча өкмөттөр аралык жанагы комиссия иштейт да. Ошондо дагы ар бирин деталдуу түрдө талкуулап, анализ жүргүзүп, андан кийин ошол маселе боюнча толугураак кошумча маалыматтарды айтууга мүмкүнчүлүк болот. Дагы бир нерсе, бүгүнкү учурда ушу эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык соода кызматташтыкты эки тараптуу өнүктүрүү багытында дагы чукул чараларды көрүү, ошондой эле эки эл бул кырымдардан бери коңшулаш жашаган эл болуп эсептелет. Диний чөйрөсүндө дагы, маданият чөйрөсүндө дагы, спорттук чөйрөсүндө дагы ушу кызматташууну мындан ары кеңейтүү боюнча
жакшы жолугушуулар болгон экен, макулдашуулар. Ушул боюнча айтсак. Бул боюнча мына жанагы 2-3 область ар бир Фергана, Андижан, Наманган областтары менен биздин 3 областыбыз кол коюшпады. Ошонун ичинде ар бир область өздөрүнүн ошол жана маданият жагынан, спорт жагынан кандай бир карым катнаш болуш керек деген өздөрүнүн жол картасына дагы киргизишти да. Бул абдан жакшы нерсе, конечно. Эки мамлекеттин жарандары, булар биз куда сөөкпүз, биз бир тууганбыз, биз жакшы кошунабыз дегендей бул жерде абдан чоң нерселер бар. Анан жанагы биз айтып аткан торгово-логистикалык центрлер деп айттык го. Мына мисалы үчүн Алабукада бир 80 гектарга жакын жер да. Кадамжайдагы бир 100 гектарга жакын жер. Биз ошол жерге дагы баягы пландаштырып, бир өзүбүздүн оюбузду айтканда, ошол жерде спорт жагынан дагы ошо бир стадион дагы болсо деп ойлойбуз. Же болбосо жанагындай бир Ноорус майрамы болсо, же дагы мындай бир выставка, ярмаркалар ошол жерде өтсө деп, ошол жерде эки элдин эмелер, ошол жерде бир жакшы бир таймаштар болсо, ошол жерде баарлашса, ошол жерден биргелешип бир майрамдарды өткөрсө, бул абдан жакшы нерсе болот. Өзгөчө мына автотранспорт, автоунаа жолдор да өзгөчө мааниге ээ болуп атат. Анткени эми баягы темир жол курулгучакты бул макулдашууда дагы Ташкент, Андижан, Ош, Эркештам, Кашкар каттамынын ири потенциалын пайдаланууну активдештирүү тууралуу сөз болуп атат. Бул боюнча да кеңири сөз жүргөн экен. Мына бул эгерде ушул каттамды дагы мындан ары активдештирсе, бизди баягы жүктөрдү ташуу маселеси дагы. Бул деле баягы экономикалык кызматташтыктын чөйрөсүнө кирет да. Эми бул мындай эми, мен агайга сөз бербей эле айтып өтөм, кечирип коюңуз. Баягы Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кытайдын ортосундагы бир чек араларыбыз абдан жакын да. Ошол эң бир Иркештам өтмөгү менен Андижандын ортосу бир 200 километрге жетпейт да. Ошон үчүн экономика жагынан дагы Өзбекстанга Иркештамдан алып кирип, бу Андижанга, Өзбекстанга киргизгенге абдан ыңгайлуу да, анан оңой. Ошон үчүн биз дагы эми ал жолду басып жатып албай, ал жолду Өзбекстан дагы пайдалансын. Мен ушу билгенден алар айтып атат, биз дагы ошол жолду эгерде пайдалана турган болсок, биз ал жерге биз дагы влажить этели, акча чыгаралы, жолдун эмесин оңдогонго, же болбосо уже содержаниясына деген маселелерден бери чыгарып атат. Эми бул экономикада ушундай мамлекетке пайда түшүш керек да. Биз дагы ал жагындагы бир өзүнчө бир эме менен карап чыгышыбыз керек да. Кандай кылып пайдаланабыз? Өзбекстан азыркы учурда мына Харгостон алып кирип атат. Мисалы үчүн Харгостон бул почти 1000 километрдин тегерегинде, андан да ашып атат. Эгер бул жагы менен Иркештам менен кире турган болсо, бул 200 километрдин тегереги да. Ошон үчүн алар дагы аны жакшы түшүнөт, билет. Биз ошону туура колдошубуз да керек, колдонушубуз да керек. Туура. Биздин телегөрүүчү суроосу бар экен, угаалык сиздин сурооңузду. Бериңиз сурооңузду. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Мен жооп атаммын. Мага силерди передачаңарды тыңлап атам. Рахмат силерге, машинчалык элди бири-бириге кошуп, шунчалык ортасында бир суроом бар. Мынабы мен жакында Ташкентке барып келдим, балам алдыга. Ошол жерге кеткенде Өзбекстанда коронавирус биз пенсионер болсак, алган пенсиямыз зорго жол киреге жетсе, ошол жерде акча алып атат, доктордон өтөсүң деп. Анан кайтып кайра келетсек, Кыргызстанда эми акча төлөсөңөр өтөсүздөр деп доктордон өткөрүптү. Өзү пенсиямыз өзү аз болсо, бул жол кирени ошону кичине пенсионерлерге уступка кылып койсо болобу экен? Мен дагы мына өткөндө ошо барып келдим. Ушу достуктан кирдик. Эми бул дүйнө жүзүндөгү болуп аткан
бул орну эч ким чынын айтканда баягы азайып атат деп атабыз. Эми Кудай ошого жеткирсин, азайсын, жок болсун. Но азыркы учурда ошол бир жана ПЦР'ди алганда ал 72 гана саатка жарайт экен да. Анан кийин эгерде ошондой ар бир жарандын кирип аткандын, чыгып аткандын, жарандын колунда жанагындай ПЦР анализи бар болсо 72 саатка чейинки аны эч ким башка андай требование жок. Ошо менен өтө берет. Анан аксакалдын айтканы баягы пенсионерлерге деп аны мен чынын айтсак биз кандай тартипте аларды ылдыйлатып коюш керек экенин мен чынын айтсам бул башка суроо болуп калышы мүмкүн да. Анан мен азыр калпчу болуп калбайлы. Бирок ошо 72 саатка жете турган ПЦР колунда болбосо азыр киргенге эмеси жок да. Ушуга чейин болчу. Анан кийин азыр дагы может өзгөрүлүп калышы мүмкүн азыркы учурда. Мындай режиме башка өлкөлөрдө деле бар да. Санитардык абал, ошондой эле орну баягы алдын алуу боюнча дагы. Эми өзгөчө мына Кыргыз Республикасы президент Жапаров Садыр Нуркожоевич дагы ушу пандемия учурунда Кыргызстанга көрсөтүлгөн медициналык жардамдар, дары-дармектер менен камсыз кылуу багытында ошондой эле техникалык жардамдар боюнча дагы чоң ыраазычылыкты айтты. Бирок ошондо дагы ушул Кыргызстанда ушу фармация тармагында, фармация өндүрүшүндө, дары-дармектерди өндүрүү багытында ошондой медициналык жанагындай техникаларды жасоо боюнча дагы биргелешкен ишкананы ачуу маселеси да каралды. Бул багытта Өзбекстанда бир чоң тажрыйба топтолуп өндүрүш, чоң индустрия иштеп калса керек да. Туура, ошон үчүн жана 60 биз предприятие деп атпайбызбы? Өндүрүштү биргелешип ачабыз деп. Ошонун ичинде ошо фармацевтика да бар да. Дары-дармекти дагы ошол Өзбекстан бизден бир талай өскөн экен, алар производстволору бар. Ошон үчүн алар азыр бизге дагы койгонго мүмкүнчүлүктөр бар. Эми Кыргызстанда дагы бар, бирок Кыргызстанда анчалык көп эмес да. Ошон үчүн Өзбекстандын фармацевтикасы эгерде бизге келе турган болсо, совместный предприятие ачылса, бул абдан жакшы болот. Эми мындан сырткары туризм индустриясы бул өтө чоң маселе. Сиз жакшы билесиз, Кубанычбек Идинович. Туризм багытында Өзбекстанда дагы чоң бир салттуу, мындай айтканда маданият сакталган. Ошо туризмди өнүктүрүү багытында дагы кайсы бир деңгээлде кызматташууну өнүктүрүү багытында дагы сүйлөшүүлөр жүргөн экен, макулдашуулар болгон экен. Ушул багыттагы достук мамилени өнүктүрүү боюнча кандай деген оюңуз бар? Мен ойлойм, биз мындай бир элиний бийликтүү мындай туристикалык бир эме түзсөк депчи, маршрут. Мисалы, жана чет мамлекеттен, Европадан, Америкадан, Африка, араб өлкөлөрүнөн келген Самаркандты көрсөтүп, Бухараны көрсөтүп, Ташкент, анан да Пүстүнбескке келип, Ошту көрүп, анан эмеге жанагы илгертең жана өзгөндүн эмелериндегилерден келип, анан Бишкекке келип, анан көлгө барып, Соң көлгө барып, кеткенде калып мындай бир маршрут кылып койсо укмуш болмок да. Биринчиден убакыт эме болмок, бизге сырттан келгендерге да жеңил болмок. Келип сразу илгерки баягы Самаркандтан баштап бул эмеге Ысык көлгө чейин келип, жөнгө суга түшүп, Соң көлгө барып, бийик атышып кайра кетип турса, жыргак болгон атпайбы? Аны зимнийлерин дагы өнүктүрсөк болот. Мына Ысык көлдөгү аркы Казакстан менен чогуу курулган эме кандай сонун болот? Бүтүн дүйнөдөн уже жыйналып келип атышпайбы? Кыргызстан тем более экологиялык жактан аябай таза болуп, азыр дүйнөдөгү эң ушундай пандемия убагында келип эс ала турган жай деп объявить этип атсал, жанагы Евросоюз бүткүл дүйнөлүк туристический илимий центрчи. Ошону пайдаланып туруп биз мондай бир единый маршрут кылып коюп, анан буларга келишип бизди келип, анан бизден может Казакстанга өтүп кеткенде ушундай бир эме кылып койсок аябай пайдалуу болот эле да. То есть жанагы туристический организациялар чогулуп алып ошо бир маршрут менен иштеткендей кылып. Анан жана мазар жерлер бар да. Мисалы үчүн араб өлкөлөрүн чакырганда ошол эле илгерки мазарлардан келип туруп, бизде Ысык көлдөгү жанагы баягы чыйырды апабыз ичкен мажис суусунан көрүп, алардан ичип ушундай кылып туруп дагы ушундай бир өзүнчө туризм болуп, ушул разный варианттар. Анан бийик тоолорго чыккан жанагы тоонун арасына чыгып алып, Болот Шамшиевдин бир жакшы идеясы бар эле да. Жана Ысык көлдө ипподром салынбадыбы азыр? Ошол жерге келип бактын арасына туристтерди алып келип жаткырып дейт. Анан 2 күнгө жанагы эки жакта жана Григорий
Николаевкадан берки чоң Аксу, Кичи Аксудагы көл бар эмес бир Капчыгайда, жакка. Ошол эки көлдүн үстүнө алып барып боз үйлөрдү коюп, анан түн туристтер жаткырып коюп, түнкү саат анан бир 12-1 анан кийин жанагы ак кемедеги кино бар эмеспи? Деп бакырышып күйүк көбөйүп мынтип ошондой кылып өтүм согуш тийдер билбейт эмне болуп аткан. Элди чуулдап туруп мындай жанагы как деп коет мындай бир мындай каяка барып калганын билбегендей болуп шуулдаган мындай туризм болсо бир күнү көргөндөн кийин эртең менен киши жапжаң болуп калат дейт да. Ушундай туристтерди өнүктүрсөк болот да. То есть ушунга бир чоң иш кылса аябай чоң иш болот эле да. Буларда акча бар, түскөнгө жанагы биз кеметкен. Бизде жер бар, суу бар, баарысын пайдалансак болот, курулуштан кылып турупчу. Совместный кылып мындай варианттар. Көркөм кол өнөрчүлүк деген маселе бул өзбек элинде абдан канча кылымдардан бери өнүгүп келген көркөм өнөрдү аздектөө багытында биздин дагы чоң чеберлер бар да көркөм өнөр багытында. Ушул багытында да биргелешкен бир кайсы деңгээлде бир долбоорлор иштеп чыкса. Абдан туура. Долбоорлор иштеп чыгып ушул багытта дагы кызматташуу чөйрөсүн дагы кеңейтүү максатында. Эми кечирип коңуз. Мен ошо туризм боюнча дагы агай туура айтып атат ошол биздин кереметтүү ысык көлүбүз. Андан тышкары мына Сары Челек деген деген көл бар. Эгерде ошол эле мен Өзбекстанга барып калганда кээ бирөөдөн мындай кызыгып сурап коем. Ысык көлдү көрдүңөр беле десе, кээ бирөө көрө элеги да бар. Сары Челекти көрдүңөр беле десе, ал каерде деп сурагандар да бар да, билбейт. Сары Челек ошо Өзбекстан жанында эле турат негизи. Анан эгерде ошол жерге келип, ошол жердин бир базасы бир жакшы болуш керек. Ошондой гостиницалар болуш керек, ошондой күтүп алгандай бир условиялар болуш керек да. Анан ошондо биздин туризмге дагы эки жактыкына тең мындай элдер көбүрөөк каттап. Мен өткөндө ошол Өзбекстандын бир районунун акими менен сүйлөшсөм, ал айтып атат. Биз ошол Сары Челекке жакыныраак экен да, Алабука жагынан да. Алар айтат, биз Өзбекстандын туристтерин биз сиздерге киргизет элек. Биз сиздердикин алып мына Бухарага чейин алып барат элек. Керек болсо Кыргызстанда деле бар. Ошо Бухара, Самаркандты көрө электербиз да. Мына ушундай зайым неме болсо жакшы да. Биз эмне үчүн Казакстан менен жакшы ушу туризм деп коелу? Былтыр эле пандемия болуп эметип калды. Жай менен ысык көлдүн жарымынан көбү биздин казак туугандар жүрөт. Казак туугандар менен. Ошон үчүн биз мына Өзбекстандыкын көбөйтүшүбүз керек. Мына поезду азыр эмеге чейин балыкчыга чейин Ташкент балыкчы деген поезду жайында жүрүп калды го маршруттар. Ошону көбөйтүш керек. Авиакаттамды көбөйтүш керек. Өзүңүз айткандай өзбек туугандарыбыз акчалуу, алар келип Өзбекстан ысык көлдү көрүп ошол жерде эс алса, ал бир келген киши ысык көлгө жылына келе тургандай бир эмес. Дагы бир өзгөчө маанилүү нерсе ушу эки президенттин жолугушуусунда айтылыптыр. Өзгөчө чек ара аймактарындагы коңшулаш жашаган айылдардын элдин ортосунда дагы кызматташуу чөйрөсүн кеңейтүү багытында. Бул да кайсы бир деңгээлде дипломатиялык бир белгинин бир жакшы жогорку бир тепишке көтөрүлгөн деп айтсак болот го. Коңшу элдердин ортосунда кызматташтык, анан ошол жердеги баягы чек арада дагы ийкемдүү жолдор менен бирине кызматташуу. Ошондой эле мындай айтканда эки элдин ортосундагы илгертен түзүлгөн достук мамилени улут катарындагы бирге өсүп, бирге ушул жакшы ийгиликке жетишкендиги дагы белгиленди да. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул багытта дагы республиканын ушул өкмөттөр аралыктагы атайын түзүлгөн комиссиясы дагы жакын арада чоң иштерди алдыга коюп, ушу чукул арада ушул макулдашуулар боюнча дагы иштерди чечүүгө багытталмакчы аракеттердин көпчүлүгү. Эми жакында бул биздин барган Кыргызстандын расмий делегациясы дагы кайтып келгенден кийин ушул багытта да дагы кандай маанилүү иш-чаралар чечилди, кандай макулдашуулар кол коюлду. Ушул боюнча дагы бир катар маалыматтарды сиздерге айтып бермекчибиз. Анда бүгүнкү студиянын меймандарына рахмат айтабыз. Ушу менен көрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.